Буга чейинки видеодо жердин чоңдугун жерден чыкпай туруп эсептөөнүн жолун баштаганбыз. Анда эмесе ал жакта биз бир мисалда мындай бир идиштин бийиктигин өлчөгөнбүз. Мисалы бул идишти кое турган болсок, мунун бийиктигин биз кантип өлчөй алабыз? Анын үчүн эмне кылганбыз? Тангенс түшүнүктөрүн колдонуп туруп чыгарып көргөнбүз. Мисалы бул идишти азыр биз практика жүзүндө таап көрөлү. Бизде сызгыч дагы жок, эч кандай өлчөөлөр жок. Болгону телефонду колдонуп, анан кийин A4 барагын колдонуп чыгара алабыз. Элестетели, бул бир A4 барагында бул идиштин сүрөтү. Бул идиштин сүрөтүн, мунун бийиктигин табыш үчүн биз эмне кылабыз? Бул идиштен мунун астындагы бир чекит белгилейбиз дагы. Ошонун астынан белгилүү бир аралыкка жылабыз. Анан ошол аралыкты эсептейбиз, А аралыгын. Ошол аралык менен идиштин башынын ортосуна дагы бир сызык жүргүзөбүз. Мисалы, мындай бир түз сызык жүргүзө турган болсок, бул жерде көп түз болбой калыптыр сызыгыбыз. Бул А чекитинен карайбыз дагы. Бул чекиттен карап туруп, Анын башына бир түз сызык жүргүзүп, ушул эки октун, эки жактын ортосундагы бурчту табабыз да. Ушул бурчту таба турган болсок, биз ушул бурчту колдонуп, бул идиштин бийиктигин тапсак болот. Ошондо биз бул бийиктикти өлчөбөй туруп, бурч менен Аны колдонуп чыгарабыз. Силер албетте айтышыңар мүмкүн, эмне үчүн кыйналып атасың? Бул кичине эле бир идиш го, муну метрди коюп туруп эле же болбосо сызгыч менен башка нерсе менен өлчөп койсо болот дейсиңер. Ооба, муну өлчөп койсо болот, бирок биз ушул кичине нерсеге колдонгон метод менен чоң бийик имараттардын бийиктигин эсептесек болот, тоолордун бийиктигин эсептесек болот. Керек болсо ушуну эле колдонуп, бир жердин башында, жердин бетинде туруп эле жердин чоңдугун өлчөп койсо болот. Ошондуктан биз тангенс деген түшүнүктү колдонобуз. Тангенсти буга чейин да айтканбыз. Тангенс А деген, мисалы, бул А деген А бурчун түшүндүрөт. Тангенс, котангенс, синус, косинустар бурчтар менен иштейт. Ошондо биз А бурчу десек, А бурчу ушул болот. Б бурчу, мисалы, бир Б бурч дей турган болсок, дейли бул жерде бир бета деген бурч бар деп коелу. Бета бурчу демек бул эки октун бул жака кеткен менен бул жака кеткен ортосундагы бурч, бул бета бурч болот. А бурчу именно ушул бурч болуш керек. Ушул А бурчунун тангенсин ала турган болсок, тангенс А барабар эмнеге? Тангенсти табыш үчүн дайыма биз ошол кайсы бурчтун тангенсин тапсак, анын карама каршы тарабынын. Анын карама каршы тарабы кайсы? Б. Мунун бийиктиги. Мунун бийиктиги Бга барабар дей турган болсок, анда Бны бөлөбүз чектеш тарабына. Анын чектеш тарабы кайсы? Анын чектеш тарабы бул. Бирок силер айтышыңар мүмкүн, бул дагы Ага чектеш деп. Ооба, бул дагы Ага чектеш, бирок бул гипотенуза деп атап коет. Бул эң узун тарап. Бардык үч бурчтуктарда мындай нерсе болот. Сөзсүз, мисалы бир 90 градустук деп кое турган болсок, бир тарабы А, бир тарабы Б, бир тарабы Г гипотенуза же С боло турган болсо, силер бул тарап эч качан өзгөрбөйт. Гипотенуза деген дайыма узун бойдон кала берет. Эң узун тарапты гипотенуза деп атайбыз. Ошондуктан бул тарап диагональ же болбосо төрт бурчтуктун ортосундагы сызык болсо диагональ болмок, үч бурчтукта гипотенуза болот. Демек, гипотенуза эң узун тарап, муну албайбыз. Муну синус, косинустарда колдонобуз. Азыр колдонбой туралы. Ошондо А чектеш тарабы. Эми Аны, ошондо Бны Ага бөлсөк, тангенс А бурчунун тангенсин бериш керек. Эми биз азыр бул жерде бир эксперимент кылып көрөлү өзүбүз. Мисалы, бул идишти эмне аралыкка коелу? Мен бул жерден баштап, столдун бүткөн жеринен баштап, идишке чейин бир аралык белгилейин. Ошол аралык, мисалы канча болсун? Менде азыр сызгычым жок. A4 барагын колдоноюн. Бир A4 барагы болсун. Ошондо бир A4 барагынан алыстыкта, ушундай бир алыстыкта койдум. Ушул алыстыкта койдум. Эми демек, мен бул жердеги сүрөттөн азыр идиштин астынан баштап бир чекитке чейин, столдун кырына чейинки аралыкты билем. Бул бир A4 барагынын узундугу. Эмне үчүн A4 барагын алып атабыз? A4 барагы стандарт болот. Мунун узундугу 29,7 см, туурасы 21 см. Ошондуктан A4 барагын колдонуп эле көп нерсени биле алабыз. 29,7 см аралыкка койдук.
Эми бул жерде биз бурчту кантип эсептейбиз? Бул чекиттен баштап идиштин башына чейинки бурчту эсептеш үчүн биз азыр транспортер телефонду колдонуп эле чыгарып койсок болот. Эгер силерде транспортер болсо аны колдонсоңор бир аз кыйын. Азыр телефон менен көрсөтөйүн. Баарында эле телефон болсо керек. Android телефон боло турган болсо, анда Компас деген бир приложение бар. Бул приложенияга силерге кийин немеден ссылкасын видеонун астына коюп коем. Эгер iPhone колдоно турган болсоңор, анда ал жакта Measure деген бар, өлчөө деген приложение бар, телефондун өзү менен келет. Ал жерде дагы ушул нерсени колдонот. Азыр биз бул бурчту эсептей турган болсок, 90 деп көрсөтүп турат. Көрүнөт экен? Анан муну баса турган болсок, кайра 0 деди. Мисалы, мындай кыла турган болсок, азыр муну 0гө эсептеп атат. Анан 90га дагы эсептетсе болот. Мындай бурчту, ошондуктан азыр биз бир басып койсок 0гө эсептеди. Ошондо бул бурч 0 боло турган болсо, анда азыр. Ушул бурч менен идиштин башына чейин кантип эсептейбиз? Мындай телефонду көтөрсөк, бурч көтөрүлүп кетип атат. Демек, бул сызык менен телефондун ортосундагы, телефон мындай көтөрүлгөн арасындагы мына градус, мына бурчту ушул эсептеп атат. Азыр 22 дейт. Эң маанилүү нерсе биз каерден карайбыз? Бул чекиттен карашыбыз керек. Ошондуктан мен өзүм бияка көзүмдү алып келишим керек да. Көзүмдү алып келип, ушул чекиттен карайм. Азыр мындай карадым. Карасам мага канчаны көрсөтүп атат? Бир канча жолу эсептеп, орточо маанисин алсак, туурараак болот. Азыр канчаны көрсөтүп атат экен? 41. Азыр. Мына 37. Ушуну 37, 38 болуп турат. 38. Бир жолу өлчөдүк. Эми экинчи жолу өлчөйбүз. Көзүмдү телефон чыгып калды. Азыр. Мына бияка койсок 0ду көрсөтүш керек. 0ду көрсөтүп атат. Эми көзүмдү мүмкүн болушунча мына чекиттин өзүгө алып келишим керек да. Чекиттин башталган жерге. Мына эми канчаны көрсөтүп атат? 35. 35ди көрсөтүп атат. 36. Окей. 36, 35 да. 35 деп коелу. 35 көрсөттү, 37 көрсөттү. Дагы бир жолу, 3 жолу эсептейик. 37. 37-ни көрсөттү, 36 болуп турат. 36, окей. 36-ны көрсөттү. 3 жолу эсептегенибиздин себеби эмне? Мен бияктан көзүмдү коюп карап атканымда ар кандай өлчөп адашышы мүмкүн. Ошондуктан 3 жолу же канча көп жолу эсептеп, ошолордун орточосун алсак болот. Анда азыр муну иштеп көрөлү. Эми мен бияка отурайын. Жакшыраак көрүнөт. А бурчу бир жолу эсептегенде 37 болду. Бир жолу 35 болду. 35 кийин 36 болду окшойт. Ошондо 3 жолу эсептедик, 3-өө ар кандай жолду берди. Эми ушулардын орточосун ала турган болсом, 3-өн кошуп бөлүп коем. Албетте 37, 36, 35 болсо 35ди берет. Кааласак кошуп чыга турган болсок болот. 35 плюс 36 плюс 37 бөлүнгөн 3. 36-ны берет. Адашып кеттим. Эң чоң, эң кичине орточо бар, орточону берет. 36 градус деп чыкты. Демек биз бул А бурчун 36 градуска барабар экенин таптык. Биздин эсептөө боюнча. Эми ошондо биз эмне кылабыз? Тангенс Анын ордуна канчаны коебуз? 36-ны коебуз. Барабар эмнеге? Б бөлүнгөн Ага. Же болбосо Б канчага барабар? Бийиктикти билбейбиз. Бирок аралыкты, астынан баштаган аралыкты биз бир А4 барагы дедик. Бир А4 барагынын узундугу. Бир А4 барагынын узундугу канча? Стандарт боюнча 29,7 см. Ошондо 29,7 см. Эми бул жерде биз Б-ны табыш үчүн эң эле жөнөкөй алгебраны колдонобуз. Муну билебиз. Ошондо Б-ны табыш үчүн муну менен муну көбөйтөбүз. Мындай нерсе бар го. А барабар Б бөлүнгөн
с боло турган болсо, бны табыш үчүн эмне кылабыз? Б барабар а көбөйтүлгөн с дейбиз. Мындай үч бурчтукту азыр айта кетейин. Убакыттын барыда. Мисалы, муну Б дей турган болсок, муну А дей турган болсок, муну С дей турган болсок, мына ортодогу чекитти көбөйтүү деп элестете турган болсок, А көбөйтүлгөн С Бны бере турган болсо, анда биз Сны табыш үчүн эмне кылабыз? Сны жашырабыз. Сны тапсак кандай болот экен? Мына сызык бөлүү сызыгы деп элестетсек, үстүңкү сызыкты. Сны жапсак Б бөлүнгөн А. Ошондо С барабар Б бөлүнгөн Ага экен. Аны таба турган болсок, аны билбейбиз, аны жашырабыз. Аны жашырсак А барабар Б бөлүнгөн Сга. Ошондо А барабар Б бөлүнгөн Сга. Бизде ошол эле случай тангенс 36 барабар Б бөлүнгөн 29,7. Ошондо Бны табыш үчүн тангенс 36-ны көбөйтөбүз 29,7 сантиметрге. Муну кашка алып турайын, аралашып кетпесин. Ошондо биз Бны табыш үчүн тангенс 36-ны табышыбыз керек. Тангенс 36-ны кантип табабыз? Менде бир аз мындай күчтүүрөөк калькулятор бар. Тангенс 36 дей турган болсок, көрүнүп атат. Барабар 0,72,6 дейт, 73-тү берет, тегеректей турган болсок. Ошондо 0,73 көбөйтүлгөн 29,7 сантиметр. Анда Б барабар 0,73 көбөйтөбүз. Мындай кылып жазайын. 0,73 көбөйтөбүз 29,7. Бул 21,68 дейт. 21,7 деп койсок болот. 21,7 сантиметрди берди. Ошондо биз бийиктикти канча деп таптык? Бийиктикти 21,7 сантиметр деп таптык. Эми ошондо биз бул бурчту табуу менен бийиктикти, аралыкты көрүп туруп эле бийиктикти билип алдык. Муну каякта колдонсо болот? Мисалы, мурдакы эле видеодо бар. Мындай бир чоң бир бийик здание тура турган болсо, бул канча этаж дейли? Көп этаждуу, көп каттуу деп коелу. Мисалы, мен өзүмдүн жатакананы дагы ушундай эле метод менен өткөндө эсептеп чыктым. Биздин жатакана 20 этаж примерно. 19 этаж, анын ортосунда бир эсептелбеген жер бар, үстү жагында. Ошону мен 20 этаж деп койсок, 20 этаж. Анан мен жатакананын астынан бияка чейин бир кадам менен эсептедим дагы. Анан бул жерде туруп, телефон менен, баягы эле метод менен жатакананын башына телефонду туштадым көзүм менен. Анан бул жердеги бурчту таптым. Бул жердеги бурчту мисалы кайра эле альфа деп тура турган болсок, анан бул аралыкты мен жерде туруп кадам менен эсептей алам. Мисалы А аралыкты кадам менен эсептей алам. Бирок мен имараттын бийиктигин 20 этажды эсептей албайм. Ал үчүн кыйын да. Ошондо мен бул аралыкты эсептеп, бул бурчту эсептеп, бийиктикти таап коем да. Бул мурдакы видеодон көрсөңөр болот. Ошондо бийиктикти тапканмын. Эми ушун менен биз бурчтарды кантип тапканды үйрөндүк. Эң кызыктуусу бул методду мисалы мурдатан эле колдонуп келишкен. 14 эмес, даже 9-10 кылымдарда жашаган Бирунин методун колдонуп биз немени тапкан аракет кылып атабыз. Абу Райхан аль-Бируни деген окумуштуу болгон. Ошол дагы жердин чоң жердин радиусун, диаметрин, бийиктигин, узундугун, бардык нерсесин жердин кантип тапкан? Жердин үстүндө туруп эле өзү жашаган жакта бир тоонун башыга чыгып туруп, эсептеп туруп, ошол жактан бурчтарды эсептеп, анан тангенсти колдонуп туруп эле жердин бүт керектүү нерселерин таап койгон. Жана өтө терең, жакшы результатка жетишкен. Биз ошол жолго жакындап баратабыз. Эми силер кааласаңар өзүңөр жашаган үйдүн бийиктигин эсептеп көргүлө, же болбосо этаж үйлөр немелердин бийиктигин, же болбосо мисалы бир дарактын бийиктигин эсептеп көргүлө. Ошону менен силер дарактын астына туруп бияка келесиңер, телефон менен өлчөйсүңөр. Кантип өлчөштү приложенияларды немеден бөлүшүп коем. Дагы бир нерсе, биз канча пайыз адаштык деген нерсе бар. Биз 21,7 деп таптык. Эми чыныгы жашоого биз салыштырып көрбөппүз. Мен муну алып келейин. Бул идиштиктин биз бийиктигин 21,7 см деп таптык. Анда кандай кылам?
мен кайра эле A4 барагын колдоном. A4 өлчөмүндөгү барактын бийиктиги канча сантиметр? 21 сантиметр. Анда бул экөөн кое турган болсок, идиш 21 сантиметрден бир аз көбүрөөк экен да. Мисалы канча миллиметрге көбүрөөк? Ну, допустим, 2-3 миллиметрге көбүрөөк да турабы? Ошондо бул идиштин бийиктиги A4 21 сантиметр болсо 21,3 деп коелу. Ошондо чыныгы идиштин бийиктигин биз башка түс менен жазалы. Мисалы кызыл менен жазалы. Бул чынында 21,3 сантиметр экен. А биздин тапканыбыз боюнча 21,7 сантиметр. Айырмачылык кандай болду? Айырмачылык 21,7 кемитилген 21,3 барабар канча? Экөөнүн айырмасы 0,4 сантиметр. 0,4 эле жаңылыштык. Эми бул канча пайыз жаңылыштык дегенде биз жаңылышкан сантиметрди алабыз. 0,4 сантиметрге жаңылыштык. 0,4 сантиметрге жаңылыштык дегенибиз бул жалпы канча бийиктик болчу? 21,3 сантиметр бийиктик болчу. Ошондо бөлүп туруп 100%га көбөйтүп койсок, биз канча пайыз адашканыбызды билебиз. Муну азыр сөзсүз билишиңердин кереги жок. 0,4 сантиметрге адашмын, эч нерсе эмес. Бирок пайыздардагы кызыктуу нерсе 0,4 адашып кетет азыр. 0,4 бөлүнгөн 21,3 чыныгы бийиктиги. Эми 100гө көбөйтсөк 1,87 дейт. 1,88 деп коелу. Даже 1,9 деп коелу. Ошондо биз 1,9 пайызга адашыппыз. Болгону 1,9 пайызга адаштык. Демек 100%дан почти туура эле таптык да. Биз 98,1 пайызга туура таптык десек болот. Ушун менен бурчтарды эсептегенди үйрөндүк. Кийинки видеодо буюрса уже жердин немесини өлчөгөнгө жакындап калдык. Чыныгы жердин бийиктиги эмес, радиустарын, узундуктарын өлчөгөнгө жакындап калдык.